биздин коомдо болуп аткан бул көрүнүштөр, мына кечеги кайгылуу көрүнүш бул деген система иштебей атат. Ошондуктан. А система эмне үчүн иштебейт? Себеби мыйзамдар жакшы туураланып жазылган эмес, практика түрүндө ал мыйзамдарды аткарууга мүмкүн эмес. Бир мыйзам бири-бирине туура келбейт. Бир орган экинчи органда эмне болуп атат? Мисалы, милицияда кандай иш жүрүп атат, соцзащитада, мектепте, үй бүлөдө, рай администрацияда, өкмөттө, жогорку кеңеште эч кандай эме жок, байланыш жок. Даже бир жалпы баягы база данных жок да. Мына неблагополучная семья деп коебуз го, баягы оор турмушта жашаган, мына ал жерде болсо атасы жок, бул жерде апасы ичет, же болбосо бул жерде балдар окубай калды деген бизде баягындай так база жок. А база жок болгондо мамлекет кандай иш кылып атат? Бул суроо бериштин кереги жок. Значит, мамлекет эч кандай иш кылбай атат деген сөз. Ошондуктан мен киришип, азыр дагы өз сөзүмдө сүйлөйм, аялдардын баарын чакырып кетем, бирок ошол эле учурда депутат катары биздин ыйгарым укук болгондон кийин мен инициатор болуп чыктым. Азыр ошол системаны өзгөртүш үчүн бүт кылмыш жаза кодексине, кодекс правонарушения, жилищный кодекс, бардыгына, кодекс о детяхтан баштап туруп бири-бирине гармония кылып атабыз да. Бул мисалы айтып кетсем, мына зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук болуп атабы. Мисалы, күйөөсү зөкүр болсо, аялын урса, ал биринчиден аялын уруп атат, аял балдарын алып алып, же апасыныкына барат, апасы жок болсо сиңдисиникине барат, досунукуна барат, аял үйдөн чыгып кетет. Балдар окуусуна барбай калат. Тиги зөкүр үйүндө жатат. Квартира болобу, үй болобу, Биринчи ошодон баштайлы деп атам да. Менчи биринчиден, эгерде милицияга арыз түштүбү, арыз түшпөсө, кошуналар арыз жазганга акысы болуш керек. Көрүп калган адамдар акысы болуш керек. Өз арыз жазыш керек. Анан кийин арыз түшкөндө милициянын кызматкерлери барып туруп, тигини арызды карап, ошонун жыйынтыгы чыккыча сен үйдөн чыгып тур деш керек да. Ордерди аялга бериш керек, сен бул үйгө жакындаба. Ошондон башташыбыз керек. Эгерде анда үй жок болсо, анда мамлекет ошондой кризисный центрлерди ачыш керек. Ал кризисный центрде 10 күн болбош керек аял. Канча убакыт керек болсо ошончо болуш керек. Балдар менен кошо ошол жерде болуп, юридикалык, психологиялык жардам алып, андан кийин эгерде жумушу жок болсо, швеяга үйрөнөбү, башка болобу, жумушун табып берип туруп, занятостин анан чыгаш керек да кризисте. Болбосо баягы эркек кишинин деле күнөөлөрү болбойт, эми азыр экономикалык турмуштан дагы кээде уруш чатак чыгат. Бул жерде может зомбулук жоктур. Бул уруш катуу болуп кеткендир. Психологдор иштеп, баягы үй бүлөнү дагы сактап калганга аракет кылыш керек. Көрүңөрбү, бизде бир эле милиция кайрылганда уже ажырашат. Ушундай жаман натыйжа болуп атат. Мына мен 2 өлкө менен азыр сүйлөшүп атам, барып кризисный центрлер жакшы иштеген жерлерди барып өзүм көрүп келейин деп атам. Андан кийин уже биз ошол коомдук талкууга койдук. Коомдук талкууга ушул менин айтып аткан нерселеримди койдук, бирок аны эч ким окубайт экен. Ошондуктан биз азыр чогулттук. Анан биз парламенттик угуу кылып, анан кийин ошол жерлерге чыгайлы деп атам менчи, региондорго мына аялдын баарын чогултуп, бүт депутат аялдарды азыр инициатор кылып мага кошулгула деп суранып баары макулдугун берди. Анан кийин жерлерге чыгып, баягы активисттер, женсоветтерди чогултуп, аялдар менен сүйлөшүп, эркектер менен сүйлөшүп, эмне кылайлы, кандай кылганда туура болот деп туруп, анан кийин законду кабыл алып, анан министрлик кабинетти иштетишибиз керек болуп атат, талап кылышыбыз керек болуп атат. Ансыз токтобойт.